Сағыныч қаты. Апаке, қандайсыз? Бүгін бізде аба суық. Ертең менен күздің келгені мұздақ абадан сезілді. Мен болса 4-ші класс болдым. Маға оқыған аябай жаға баштады. Чоңойгондо жазуучу болгум келет. Мугалимим ал үчүн көп китеп окуш керек деп айтты. Бирок Асан менен Үсөн мага китеп окутушпайт. Алар аябай тентек. Сиз Орусияга кеткенден бери үйдө баары башкача. Атам күндө жумушта. Асан менен Үсөн сөзүмдү такыр угушпайт. Чоң энем болсо дайыма үйдү жыйна деп айта берет. Апаке, бирок мен биздин үй бүлөнү жакшы көрөм. Жана мен сизди аябай сагындым. Сизди көптөн бери көрбөй, аябай куса болдум. Апаке, кандайсыз? Көптөн бери сизге жазган жокмун. Менде баары жакшы. Бизде кар эрип, күн жылып калды. Жакында жаз келет. Бүгүн мектептен аңгеме жазганды үйрөндүк. Эжейим мени мактады. Баса, атам менин туулган күнүмө китеп белек кылды. Аябай кызыктуу экен. Күндө кечинде Асан менен Үсөнгө аңгемелерди окуп берем. Асан болсо тамга таанып мени менен окуп калды. Ал дагы мага окшоп жазуучу болом деп коет. Ал эми Үсөн кунт кой бугат. Апаке, атамдын дагы жумушу азайып, биз менен көп ойной баштады. Кечээ болсо эшек арабага отуруп алып үйгө суу ташыдык. Анан атам Үсөндү мойнуна отургузуп алып, самолет деп кечке ойноду. Кечинде болсо чоң энем даамдуу 5 бармак жасады. Мен чоң энеме камырын жайыштым. Анан дагы тамактан кийин идишти чогуу жуудук. Чоң энем менин жардамчым деп бетимден өптү. Атамдын көйнөктөрүн болсо сиз үйрөткөндөй үтүктөп калдым. Билесизби, бул жолу атам менин аркамдан кайра үтүктөгөн жок. Ошол көйнөгүн кийип алып жумушка кетти. Апаке, мен сизди дагы эле сагынып жатам. Бирок жакында келесиз да. Ошондуктан капаланбай элемин.